Балдар, анда эмесе биз кислоталарды касиеттеринен, кислоталардын менен металлдардын аракеттенишин карап көрөлү. Кислоталар бардык металлдар менен аракеттенет, бирок инерттүү металлдар менен аракеттенбейт. Инерттүү металлдарга бизге жез, күмүш, алтын, платина, анан бизге сымап кирет. Аны кайталап коелу. Калган бардык металлдар менен биздин кислоталар аракеттенет. Аракеттенгенден кийин туз менен бизге суутек газын чыгарат. Мисал алып көрсөк, биз бүгүн алюминий металлын колдонобуз. Ага биз туз кислотасын аракеттенгенде бизде алюминийдин хлориди менен суутек газы чыгат. Анан биз бул суутек газыны биздин бул шарыбызда топтойбуз. Биздин бул колбабызга биринчи кислотабызды куюп алабыз. Эскертүү, бул эксперименттерди өз алдыңарча жасабагыла. Бул жерде бизде алюминий металлдар бар. Бул металлдардан 3-4 алюминий жетет. Бир аз күткөндөн кийин булардын реакция башталат. Реакция жүрүп жатканын биз кандай байкасак болот? Бул жерде газдар чыгып атат. Карап көрсөк болот. Анан металл эрий баштады. Кислота менен аракеттенгени байкасак болот ошол. Бул шариктин ичине биз суутек газын топтойбуз. Бул реакция бизде экзотермикалык реакция. Эмне дегенде кармап көрсөк, жылуу болуп, жылуулук чыгарат. Бул реакция аябай бат өтүүчү реакция. Анан бул реакциядан биз суутекти чогултуп алабыз. Туз пробиркада калат. Реакциянын аягында биз байкасак, металл эрип жок болуп кетет. Реакция аяктаган соң биз шариктин ичиндеги суутекти тест кылып жардырып көрөбүз. Ал үчүн биз шариктин оозуну жаап, пробирканы чекеге алабыз. Ичиндеги суутек учуп кетпеш үчүн мен оозуну катуу байладым. Буну узун мындай линейкага болобу, сызгычка болобу, мен мындай жармаштырып алайын. Эми буну мындай колубуздун бир аз узагырактан мындай тест кылып көрөбүз. Жарылып ушундай бир үн бериш керек. Кислоталар менен металлдардын аракеттенишин көрсөтүп, биз реакция жүргүзүп алдык. Реакциянын аягында биз суутекти дагы текшерип көрдүк, күйгүзүп. Ушун менен кийинки сабактарда көрүшкөнчө